OneXBet жеңімді төлемдер өзіңіз сүйген спортшыға ставка қойыңыз. Ссылка комментарийде. Менин тентектигиме чыдап өлтүрбөй чоңойтуп койгондор үчүн ата-энеме рахмат дейт бүгүнкү каарманыбыз Куудул Гүлжайна Атаканова. Айылдын кечи, эрте кечи жок оюн. Болгон жумушум уйду бададан алып келип эле. Уйдун куйругун кармап алып, айылдын четинде кызарып батып бара жаткан күндү тиктеп келе берчүмүн. Кандай сонун. Каарманыбыздын баянынан улам менин да көз алдыма балалыгым тартылды. Куудул жана теле алып баруучу Гүлжайна Атаканованын апасы тууралуу баяны сизде да таттуу көз ирмемдерге жетелейт деп ишенебиз. Апамды кичинемде көп кыйнадым. Апамдын аты Сүйүмкан, 60 жаштан өтүп бара жатат. Мүнөзү токтоо, сүйлөгөнгө караганда укканды жакшы көргөн оор басырыктуу аял. Элдин алдына Гүлжайна болуп чыгышыма ата-энемдин салымы аябай чоң. Кичинемде апам мен үчүн аябай кооптонуп жүрдү. Башка балдарыма караганда сен мени көп кыйнайт окшойсуң деп айтар эле. Апамдын сөздөрүнө ал кезде маани берчү эмесмин. Эмнеге эле ушинте берет, жакшынакай эле жүрөм го дешимин. Азыр кичине кезимдеги кылыктарымды эстеп алып, ата-энеме мендей тентек кызды өлтүрүп койбой, аман-эсен чоңойтуп койгонуңарга рахмат деп калам. Эч кимге баш бербеген, Кудайдан жөө качкан тентек кыз болчумун. Айтылган бардык нерсени тескери жасачумун. Апам баланчаныкынан бир нерсе алып кел десе, такыр башка адамдан башка буюмду көтөрүп келчүмүн. Муну кийбе десе, өчөшкөсүп дал ошону кийчүмүн. Бул жака барба десе барчумун. Бир жака жиберип жатып, бүгүн түнөбөй эле келип кал десе, дал ошол күнү түнөп калчумун. Өзүм да түшүнө албаган ушундай бир нерсени тескери жасаган мүнөзүм бар эле. Айласы кеткенде апам чыбык менен сабачу. Андай учурда газды баскан боюнча айылдын башына качып кетип келбей койчумун. Апам өзү барып алып келчү. Бирок тилин албай көп ыйлатканым менен апамдын ар бир айткан акылы көкүрөгүмө уюп кала берчү экен. Менин утушум ошол деп ойлойм. Көңүлүмдү калтырып, жанымды кейиткен адамдар болот. Ошол учурларда апама окшоп, мейли, жетпесе эмне кылайын деп кол шилтеп басып кетем. Кичинемде кыйнаганым менен апам азыр 7 балам бир тең, Гүлжайна бир тең деп отурат. Менчелик ата-эненин көңүлүн алган уул кыздар аз деп ойлойм. Апам менен атам жакшы жашасын деп 3 жыл мурун жаңы там салып бердим. Бир жолу кыш болчу, аябай суук эле. Атама келе жатасыңарбы деп чалсам, бороондо эч бир маршрутка токтобой жатат, үшүп турабыз деди. Өзүмдү аябай жек көрүп кеттим. Ата-энем бороондо үшүп турса, мен машина менен жүрбөй өлөй деп ыйладым. Аз өтпөй иниме машина сатып берип, ата-энем жөө жүрбөй калган. Эми чоң максатым ата-энемди ажылыкка жиберүү. Буйруса муну да аткарам деп ойлойм. Ыйлаба кызым дегени дем берет. Турмушта канча жолу чалынсак, жыгылсак, ошончо жолу кайра туруп кеткенге күчүбүз жетиши керек. Менде да өйдө төмөн күндөр болду. Бирок кандай кыйынчылык болсо да ата-энеме сүйөндүм. Турмушумдан аксадым. Эл тигинин кызы ажырашып кетиптир деген кептерди айтпай койбойт экен. Апам ошондо башыңды көтөр кызым, азыр ажырашкан сен эле эмессиң, сен күчтүүсүң деди. Билесизби, ошол канчалык мага күч берди. Элге кошулуп, мени күнөөлөсө балким биротоло сынып калат белем, ким билсин. Бирок оор күндөрдө мага жаман сөз айтып же мыжыгып жашоомду талдап кыжалат кылышкан жок. Ушуга аябай ыраазымын. Апамдын ыйлаба кызым дегени мага ушунчалык дем берет. Бүтүндөй жүрөктөгү жараатымды дарылап салгандай жеңил деп калам. Кыйынчылыкта бир тууган деле бир күн карайт, экинчи күнү өз турмушу бар дегендей. Ал эми өйдөсүңбү, ылдыйсыңбы, байсыңбы же колуңда жок байкучсуңбу, дайыма ата-энең жаныңда болот экен. Атам көп куудулдана берет, бирок апамдын бир күлдүргөн окуясы бар. Атамдын бир жынсы шымы эскирип, тизеси айрылып калган экен. Аны апам кайчы менен кесип, ылдый жагын тигип, атама көрсөтүп, туралы вперед деп кыйкырып жатпайбы? Атам боору эзилип калды. Көрсө апам орусча пойдет деген сөздү алмаштырып вперед дептир да. Ар бир адам эле апасынан, баарыбыздан кимди жакшы көрөсүң деп өмүрүндө бир жолу сураса керек. Апалар дайыма баарыңды бирдей жакшы көрөбүз деп коюшат, бирок балдарга билинет. Апам конокко барып калсак, мынчадан кошот экенбиз деп мага акырын намек ыргытып коет. Бирок кичүүлөрүнө силер жөн эле койгула, таарынбайт деп акчасын албай коет. Көп жерге сен барып кой деп мени милдеттендирет. Апам балдарынын ичинен мени жана эң кичине ийнимди жакшы көрөт деп ойлойм. Себеби мен барып калганда эртең менен ызы чуу болуп ойноп жүргөн неберелерин да алыс кууп жиберет. Жайына уктап алсын, кеч келбедиби деп аяп турат. Кышында иш кылганга эже сиңдилеримдин баарын тургузуп жиберип, мени бул
күрөшүп калат деп тургузбай коет. Ата энемдин жанында куудулдугумда, тентектигимде ашынып кетет. Кээде чектен чыга тамашалап алам, бирок күлүп эле коюшат. Мага караганда кызым апамдын тарбиясын көп алды. Тентектигиме байланыштуу 2 күндө бир таяк жеп турчумун. Апам киргиле үйгө дейт. Азыр сабайт экен деп дароо түшүнөбүз. Анан калса катары менен 5 кызбыз. Чыбыгын чыпылдатып тарбиялап баштайт. Мен так секирип, кичүү сиңдим такыр секирбейт. Көрсө сиңдим киргиле дегенди укканда эле кабат кийинип алып, ошого акырын тийишүү экен да. Менин мээме кийинип алуу жетпептир. Кандай болсо ошондой кирип кетип, чыбыктын издери менен чыкчумун. Таарынып да калчу эмесмин. Ошол мүнөзүм дагы деле бар. Кээде ушу 2-3 күн таарынып жүрө турган дары болсо ал ичет элем деп күлүп калам. Анткени такыр таарынбайм. Тез эле урушканымды унутуп калам. Ансыз деле адам баласы аз жашайбыз. Таарынычка убакыт кетирип эмне? Гүлжайны алдыга гана кара, капталыңды да караба. Туура эмес көз караштар сөзсүз болот. Артыңды таптакыр караба. Артта эмне гана калтырган жоксуң. Көңүл бурсаң жинди болуп каласың деп көп айтып өзүмдү тарбиялап турам. Апа болгонума 13 жыл болду. Өтө олуттуу апамын. Кызымды чалчаңдатпайм. 2 күндүн биринде жеке баракчама сүрөтүн коюп обужуктуна бербейм. Андайды жаман көрөм. Өзүнүн уруксаты жок чыгарып укугун бузгум келбейт. Бирок катуу кармайм. Үй жыйналбаса ызылдатып жиберем. Катуу сабабасам да бул эмнен кызым деп айтам. Өткөндө бир сынакка катышыптыр. Аны мен деле билбейм. 2-нчи орунду алып калган экен. Мындай чыгып аябай ыйлап жатканын бир байке көрүп калыптыр. Жанында апам да бар экен. Экөө кучакташып ыйлап жатыптыр. Эмне болду, тынчпы деп сураса, кызым, сынактан орун албай калдым. Апама кантип айтам деп шолоктойт дейт. Ушундай намыскөй кыз. Чынын айтыш керек. Мага караганда апам кызыма көп тарбия берди. Апам апаңды уят кылба деп небересине көп айтат экен. Ойлогондору, кыял жоруктары да апам окшош. Менин кичинекей кезиме окшобойт. Созолонуп турган сонун кыз. Апам аябай тамакты жакшы жасайт. Мен андан үйрөнгөм. Апам жасаганчалык таттуу тамакты кафелерден да жеп көргөн эмесмин. Баарынан баалаганым. Апам жок жерден бар кылып эле дасторконду жайнатып салат. Мурун тентек кезинде апам мени атаңды тарткансың деп көп урушчу. Жакында конок чакыргам. Ата энем үйдө эле. Мен столду жаркыратып, салаттарды жасап, 2-нчи тамакка муну, 3-нчүгө муну берем деп башканада жүрөм. Апам мени карап туруп, садага болоюн. Конок күткөнү, тамактарды жасаганы өзүмө окшоштурбайбы деп жалынып жатпайбы? Анда атам, эй, муну ушу жашка чейин мага окшоштурчу элең го, эми сага окшош болуп калдыбы деп күлдүрдү. Жогорудагы берүүбүз Суперкейси сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Кыргыз Тайм каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, подписаться жана анын жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Комментарий жазууну дагы унутпаңыз. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.
Саламатчы достор, эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.